Бүгүн Бишкек шаарында элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун жазуу боюнча жумушчу топ коомдук угуу өткөрдү. Мыйзам долбоорунда элдик курултай деген бул коомдун өкүлчүлүгү болот экен. Алар аткаруу бийлигинин жылдык отчетторун угуп сунуш пикир айтыша алат. Эгер мамлекеттик жетекчинин жасаган иштери көңүлгө толбой турган болсо, кызматтан кетирүү боюнча президентке кайрылууга укуктуу болот. Элдик курултай бул коомдук өкүлчүлүктү кеңеш берүүчү, байкоочу орган болуп саналат. Бул органдардын өзүнүн конституцияда ыйгарым укуктары көрсөтүлгөн. Бул өздөрүнүн жыйындарында президенттин кайрылууларын, жогорку кеңештин төрагасынын, министрлер кабинетинин төрагасынын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин баяндамаларын угат. Баяндамалар боюнча суроолор, бир маселелер жаралган болсо, алар президентке сунуш менен бере алат. Андан тышкары мыйзам долбоорлорун дайындап сунуштай алышат. Мисалга коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, аны чечүүнүн жолдорун издешет. Керектүү документтерди дайындап жогорку кеңешке жөнөтүп турушат. Конституция боюнча бир топ укуктар берилди. Биз бул мыйзамды жазууда ошол конституцияда берилген ыйгарым укуктардын алкагында жасалды, даярдалды. Ал боюнча өзүңүздөр билесиздер, элдик курултай институту бул мыйзам чыгаруу демилгеси бар. Андан сырткары мамлекеттин коомдун өнүгүү багыты боюнча ар кандай ой сунуштарды, долбоорлорду, программаларды, багыттамаларды сунушташы мүмкүн. Жана айтылгандай мыйзам түрүндө, долбоор түрүндө сунуштарды бере алат. Анан мамлекеттик деңгээлдеги чоң кызматкерлердин өзүнүн кызмат ордуна ылайык келбегени, кандай иштеп жатканы жөнүндө сунуш киргизе алат. Президент ага карап туруп өзү чечим чыгарышы мүмкүн да. Элдик курултай бир жылда кеминде бир жолу чогулуп жыйындарды өткөрүп турарын айтышты. Курултайды президенттик администрация жана делегаттар гана чакырта алат. Бул жерде маселе эл өзү курултайды уюштура албай калганы өкүнүчтүү болуп жатат. Ушул норманы киргизүү керек. Андан тышкары ыйгарым укуктарында кеңейтүү керек. Президенттин кайрылуусун гана угуп тим болбой, аны жумуштан кетирүүнү да камсыздаш керек. Ошондо гана элдик курултай институту күчүндө болот дейт эксперттер. Тилекке каршы бир биздин жүрөгүбүзгө толбой калган нерсе бул конституцияга кириш керек болчу, мен мыйзам жөнүндө эмес. Биздин ой боюнча буга бир эле сунуш берүүчү чечим эмес, бийликтин отчетун алып, эгер канааттанбалса, жумуштан кетирүү механизми катары биз буга чейин сунуштап келгенбиз да. Бул деген сөз бийликтин эл алдында жоопкерчилигин аныктоо. Мисалы үчүн азыр президент эч кимге жооп бербейт. Эгерде эртеден кечке иштебей койсо деле аны кетирүү механизми жок. Бир эле кылмыш кылган учурда эле прокуратурага кылмышын далилдеп берсе, жогорку кеңеш импичмент жарыялап алат да. Анда башка жол жок да. Бул курултай мыйзамы ошол иштей албаган бийликти кетирүү механизми катары биз сунуштап келгенбиз. Ошол конституцияга кирбей калгандыктан эми сөзсүз түрдө бул мыйзамга дагы кирбейт да. Бул бир кемчилиги да. Мыйзам долбоору 22 беренеден турат. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында төмөндөгүдөй курултайлар өткөрүлөт. Жергиликтүү айыл аймагынын курултайы, райондун жана шаардын курултайы, облустун, Бишкек жана Ош шаарларынын курултайы, Кыргызстандын курултайы болуп бөлүнөт. Делегаттар жер-жерлерден, ар кайсы тармактардан шайланып келишет. Курултайдын делегаты болуп 21 жашка толгон кыргыз чараны 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Дежурный адамдар көп келгенде, мисалы, тияктан квота керек, бияктан квота керек деп отуруп, анан кийин президенттин администрациясы курултайдын өзүнө киришип, анан кийин мындай бир туура эмес жолго курултайдын өткөрүлүшү болгон да. Дежурныйлар келип албайт. Андан жөнөкөй карапайым элдер көп сүйлөй албай калчу да. Ошонун негизинде жанагындай кемчиликтер болуп, анан революцияга чейин болуп кетти да. Бүгүнкү күндө кээ бир элдер ушинтип айтып атыптыр, бул курултай дагы ошондой болот деп. Андай болбойт деп ойлойм, себеби президенттин өзү бүгүнкү күндө ажоо ким, ою кандай деген сөз, ал киши ошол элге коюп, азыр бүгүнкү күндө курултай, биринчи курултайды уюштурууда гана администрация жардам берет, уюштуруу комиссиясы. Анан кийин калганын кийинки курултайларды эл өзү өткөрөт деп жана президиумду дайындап атпайбы. Мыйзам долбоору 2022 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Айтсак, 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болгон. Конституциялык реформаны демилгелеген президент Садыр Жапаров элдик курултайды баш мыйзамга киргизүүнү башкы негиздердин бири кылган. Жолдар Бузумов, Улук Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.